Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ааламга жол айылдан башталат демекчи. Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Караташ айыл аймагында жаш спортсмендерди тарбиялап жаткан биздин эркин күрөш боюнча спорт чеберчилигине талапкер Азамат Султанов тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Түзүнөбүз, машыгууга киришебиз, оң жактан жүгүрөбүз. Екі жол оңға, екі жол солға кетті. Мен 1-ші классқа 1997 жылы ушул азыр залыбыз жайгашкан Камчы Жунус орто мектебине келгенмин. Бул жерде 7-ші класска чейин окуп, андан кийин физика, математика окулон мектеби ушул эле өзүнүн айылда жашаган Ноокат билимканасы мектебине тапшырып, 8-ші класстан 11-ші класска чейин билимкана лицейинде окуп бүткөнмүн. Кичинемден спортко кызыгуум аябай жакшы болгон. Кичинемден футбол, волейбол ойноп, чоңоюп, анан акыл эсимди жыйнап, 7-8-ші класска келгенде олимпийский резервден тууганым келип, ошол эркин күрөштө жакшы жыйынтыктарды мен кылып, Азияга барып келген бала болчу. Ошонун таасири тийип, күрөшүп, үйрөнүп, анан ошол убактарда Ноокатта спорт мектеби ачылып, ошол спорт мектептин эркин күрөш катыша баштаганмын. Эркин күрөштө биздин убакта эми анчалык деле шарт жок болчу, азыркы шарттарга салыштырганда. Ноокатта бир эле команда болуп, Ошко барып, спартакиадаларда мектеп окуучулар арасында, Ошто Бишкекке барып келгенбиз балдар менен. Ноокат утуп командалык деңгээлде. Азамат Султанов 1990 Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Караташ айылында жарык дүйнөгө келген. Ал спортту жаш кезинен өзүнө дос тутуп, спортко шыктуу болуп өстү. Орто мектепти аяктаары менен Орусия мамлекетинин Санкт-Петербург облусунда юридикалык билим алып, окуу менен биргеликте чет элде жүргөндүгүнө карабай, спорт жаатында көптөгөн ийгиликтерди багындырды. Азамат негизинен жаш кезинде досторуна жана мугалимдерине жасаган мамилеси аябай жакшы болчу. Ал билимди гана алып тим болбостон спортту чогуу алып жүрчү. Ошол аракеттердин негизинде учурда Караташ айылына ийгиликтерди алып келип жатканын айтат Сактанов Тагдыралы. Азамат өзүнүн ушу 1-ші класска келген күнүнөн баштап 11-ші классга чейинки аралыкта өзүнүн ушунчалык активдүүлүгүнү, өзүнүн зиректигини, окууга болгон кызыгуусуну, мугалимдерге болгон мамилеси, ал эми ошол эле мезгилде окуучуларга болгон, өзүнүн классташтарга болгон мамилеси дагы өтө жакшы. Мектепте эле жүргөндө бир гана сабакка гана кызыкпастан, спортко дагы өтө өзүнүн зиректигини көрсөткөн жакшы окуучулардан болгон. Мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайды бул Россия өлкөсүндө бүтүп, ошол жерден ушул азыркы жогорку билимдүү болуп, андан кийин ошол эле жерде бизде ошол Азамат окуп жүргөн мезгилде азыркыдай шарт болбогондугуна байланыштуу Азамат спорттун ушу эркин күрөш боюнча Россия мамлекетиге барганда ошол жерде машыгууларга катышып, же болбосо ошол баягыдай кружокторго катышуунун натыйжасында ушундай бир жакшы ийгиликти биздин ушул Караташ айылына кайрадан алып келди.
Билим жашоо булагы. Окуунун артынан түшкөн каарманыбыз өзүнүн күч аракети менен Орусия өлкөсүнө окууга өткөн. Спортко болгон эңсөөсү күчтөнгөн каарманыбыз эркин күрөш боюнча спорт залга катышууну, билим алуу менен биргеликте спортту чогуу алып кетүүгө болгон күч аракетин жумшады. Талыкпаган эмгектин натыйжасында Санкт-Петербург шаарынын чемпиондугун багындырды. Ошол менен биргеликте шаардын курама командасынын мүчөлүгүнө кабыл алынып, көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Ийгиликти мээнет менен багындырсаң, албетте алдыда дагы ийгиликтер күтүп турары талашсыз дегендей, каарманыбыздын жетишкен ийгиликтерине кубанган машыктыруучулар Орусияда калып иштөөсүнө шарт түзүп берээрин да айтышкан. Бирок биздин чыныгы кыргыздын патриоту катары мекендешибиз өз өлкөсүнө кызмат кылууну чечкен. Спортту сүйгөн азамат азыркы учурга чейин эркин күрөштөн башка волейбол, кикбокс, футбол сыяктуу спорттун бир нече түрү менен алек болууну адатка айландырган. Эркин күрөштөн сырткары кээде кикбокс ушундай ударный техника спортуна да катышып, эмне максатта өзү самозащита катары өзүдү коргоо максатында колдонуп, анан өзү кичинемден ар бир эле балдар ошо кээ бирлер космонавт болом десе, биз военный боломун деп кызыгып 11-класста аяктап милицейский академия Эргешалиев атындагы милицейский академияга тапшырып өтүп, ал жакта бир жыл окуп, Санкт-Петербург шаарына экзамен тапшырып, каалоочуларды ошол жака которгондо, ошо которгондо экзамен тапшырып өтүп, Санкт-Петербург шаарында окуп калдым. Окуп жүргөн убакта эле спортту таштабай, Санкт-Петербург шаарына биринчи барып, агайлардан, мугалимдерибизден бардыгы шаар жөнүндө сурамай калдым. Биринчи жолу каерде эркин күрөш эмеси машыктыруучу залы бар деп сураганмын. Ошол жакта биринчи спорт школдо тренировка кылып, Санкт-Петербург шаарында жакшы жыйынтыктар болуп, Санкт-Петербург шаарынын 3-4 жолку чемпиону болгонмун. Андан кийин ошо Санкт-Петербург шаарынын курама командасына кирип, көптөгөн эл аралык турнирлерге катышып, жакшы жыйынтыктарды алып келип, Санкт-Петербург шаарында окуума байланыштуу иштеп калып кетесизби деген сунуштар болду. Жана ошондой эле тренерим Александр Иванович Матвеев дагы бизде тренировка кылып калып, биздин спорт школго штат ачып киргизип коеюн, кирип иштеп турасың деп сунуштар болду. Бирок эмнегедир патриоттук сезим күчтүү болгонуна байланыштуу келип өзүмдүн айылыма, өзүм ошол областына, Кыргызстан, жалпы эле Кыргыз Республикасына кызмат кылайын деп чечтим. Кийин кыртма. Мынга кайдалып чыкмабыз. Мельница кандай жасайт? Барса стойкага туруп, колуну чыканактан үстү камайбыз. Түшүндүңөрбү? Мен акырын жасап көргөзүп берем. Карап туруңлар. Сол жака дагы ушундай болот. Сол жака дагы Азамат келгенден бери биздин Караташ айылында жакшы бир өзгөрүү болду. Себеби жаштарыбыз спорт боюнча өзгөрүү болду. Себеби жаштарыбыз көчөдө мисалга алганда жөн жүрбөстөн өзүнүн ошол Азамат белгиленген убактысында келишип, ушул жерде тренировка кылышып, бир жылдын аралыгында жакшы ийгиликтерди көрсөтө алышты. Мындайча айтканда райондук деңгээлде эле токтоп туруп калбастан областтык деңгээлге барып атат. Ал эми быйыл декабрь айында республикада өткөн спартакиадага, эркин күрөш боюнча спартакиадага 11 бала барды. Ал жерден дагы жаман ийгилик болгон жок. Бир окуучу 6-орунду алды. Бул дагы Азаматтын ийгилиги болуп эсептелет. Ал эми областтык турнирге барганда өткөндө дагы
жакшы ошол жерден дагы жакшы көрсөткүч алып медалдарды, грамоталарын көтөрүп келишти. Алгачкы жеңишим Кыргызстанда болду. Ал эми кийинки жеңиштерим Орусия өлкөсүндө окугандыгыма байланыштуу ошол жакта көбүрөөк ийгиликтерге жетиштим. 2 жолку Орусия өлкөсүнүн чемпиону аталдым. Дал мына ушундай шартта да спортчуларды жогорку деңгээлде чыгарса болот. Андыктан ар бир спортчу өзүнүн аракетин талыкпастан кылуусу зарыл. Андай жетишкендиктерге жетүү үчүн албетте машыктыруучунун да салымы эбегейсиз. Машыктыруучу спорт жаатында гана эмес, тарбия жагында алып кетүүсү керек экенин айтат Азамат Султанов. Үмүтүбүз баштаган соң таштаба, муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Жазган бул өрүмдү спортчуларга арнагам, жигиттерге кыргызымдын. Ушул эркин күрөш боюнча кандай ийгиликтерди багындырдың? Эркин күрөш боюнча жаш өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын биринчилигинде призер болгонмун. Андан кийин Россияда окуп, ошо Россияда көптөгөн жетишкендиктерге жеткенмин. Мисалы, Европанын ачык чемпионаты Калининградда Андрей Шумилиндин элесине арналган күрөштө байгел 2-нчи орунду алганмын. Ошондой эле эң жетишкендиктерибиздин бири дагы Республика Карелиянын 2 жолку чемпиону болгонмун. Ошондой эле эл аралык күрөштөрдө байгел орундарды ээлегенмин. Санкт-Петербург шаарында, Россиянын бардык шаарларына катышып, Европага чейин барып катышып күрөшүп келгем. Спортчунун ошо жогорку деңгээлдерге чыгыш үчүн да сөзсүз түрдө шарт керекпи же ушундай айылдагы шартта деле чыкса болобу? Бардык эл айтат го, 1% талант, 99% аракет дегендей, ушундай жерлерде чемпиондорду чыгарса болот. Негизгиси балдардын өзүнүн каалоосу. Экинчиси ата-энелердин ошол спортко бираз шарт түзүп, убагында машыгууларга жөнөтүп, башка жактарда болгон мелдештерге жөнөтүп берип турса, бул жерден буюрса олимпиадалык чемпиондор чыгарса болот. Машыктыруучунун таасири тийбейби? Машыктыруучунун таасири тиет, конечно тиет. Эми буга дагы балдарга, жаш балдарга жөн гана машыктыруучу эмес, жөн гана жакшы спортчу эмес. Бул жерде педагог болуш керек, психолог болуш керек, балдарды түшүнүш керек. Ар бир бала деген ар бирине өзгөчө индивидуальный подход керек да, өзгөчө. Кеңири жеңер туттарды мындай жай иштейбиз, колдордон. Бирден иштейбиз, колдордон таштайбыз. Спортко ушул зал ачылганда эле 17 декабрда келгенмин. Бул азыр машыкканыма 1 жыл болду. Эң биринчи алган местам Акбулакта 3-чү орун болгон. Андан кийин агайдын жардамы менен тренировканы жакшы кылып, азыр 1-чи орун, 2-чи орундарды алып келем. Азыркы мезгилде Ноокат районунун 38 килограммда чемпионмун. Агайдын үмүтүн актап, келечекте дүйнөнүн чемпиону болом. Bak, şunu kaytalarız onu. Sen şu жерде башкача ыкмалар менен машыктырып жатасың да, ошо мен башка спорт залдарга да барып жүрөм. Бул ыкмаларды ошол Россиядан үйрөнүп келдиңби, кандай? Бул ыкмаларды негизги азбукасын өзүбүздүн негизги алфавитесини Ноокатта өзүбүздүн спорт мектеп агайларыбыздан үйрөнгөнбүз. Анан кээ бир ыкмалары ошо Россиядан үйрөнүп келгендерибизди, ошо тажрыйбаларыбызды ушул балдар менен бөлүшүп атабыз, айылдагы балдарыбыз. Кудай буйрса, чоңдогон спортсмендерди чыгарабыз деген ой тилектерибиз бар. Ошол үчүн балдарды машыктырып, Кудайга шүгүр азыр бул чыгарыш үчүн эми талыкпай эмгектенишибиз керек. Балдарды жакшы даярдап, мына бүгүн тренировкада мисалы айтат го, тренировкада жакшы эме кылса, кийин күрөштө жеңил болот, мелдештерде жеңил болот. Ошого бардык аракетибизди, болгон тажрыйбамды жумшап, ушул балдарды үйрөтүп, аракет кылып жатабыз. Бул жерде бардыгы жаш балдар машыгышабы же чоңдордай делеби?
Бул жерде биринчи ачканыбызда мектеп окуучуларына деп ачканбыз өзү. Негизги максат ушу мектеп окуучуларына жаман жолдордон алыстатып дегендей, балдарды спортко кызыктырып, жанагы ошондой эле ушул спорттун мына эркин күрөш түрүнөн чеберчилигин арттырып, биринчи ачканыбызда бул жерде бир гана эркин күрөш бөлүмү болгон. Азыр Кудайга шүгүр волейбол, футболдон командабыз бар. Анан кыргыз чарчы күрөшүнөн командабыз бар. Акырын иштеп неме кылып атабыз, даярдап балдарды. Айыл үчүн кызмат кылып атат. Айыл үчүн кызмат кылып дегенде. Себептен шаарга барып, ошо машыктыруучу болуп, эмгектенбей, бул жакта эмгектенип атасың. Куда бизге бир аз чөйрө чоңураак, жогорку деңгээлдерге жетесиң дегендей. Куда бизде шаарлардан дагы бизге кандай сунуштар болду. Ааламга жол айылдан башталат дегенде биринчи айылыма кызматымды кылып, андан кийин ошондой чоң даражаларга аракет кылып, аракеттенебиз. Бош убактыбызда хобби катары волейбол, футбол оюндарын ойноп турабыз. Кичинесинен бери Азамат досубуз өзү биз ушундай спортко кызыкса бул активдүү катышчу. Буга чейин көп ийгиликтерди алып келди. Чет мамлекеттерге барып, окууларды ошо жакта да бүтүрүп, жакшы ийгиликтерди алып келди. Ушул жерге келип айылыбызда спорт клубу ачып, ушул жаштарды үйрөтүп жатат, жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Өзү мындай өзөр бал эле, бул мындай бир нерсени баштаганда аягына чыгып, мындай активный катышчу эле. Ошо кичинесинде окуп жүргөн эле 3-4 класста эле биз ушул дене тарбиядан жакшы катышчу эле да. Биз мындай оюндун аягына чейин неме кылып, бүтүрүп, аягына чыгып, жакшы катышчу эле бул. Мындай өтө тырышчаак бал эле да бул. Спортчунун ийгиликке жетүүсүндө үй бүлөсүнүн да колдоосу чоң мааниге ээ. Эгерде үй бүлө жаатында кандайдыр бир көйгөй жаралган болсо, анда спортчунун кылган аракети текке кетери турган кеп. Каарманыбыздын үй бүлөсүндө бакыт нуру чачырап, Азаматта кандай гана кемчиликтер болбосун толуктап турууга аракет кылган ата-энеси Азаматтын ийгиликтерине жетине албай кубанганын кеп үстүндө байкоого болот. Мен бұл Азамат уулум кичинекейинен эле спортко өтө шыктуу, кичинекейинен футбол ойноп, биз билбейм, биздин каныбызда барбы, мен өзүм деле кичинекейимден спортко кызыгып, футбол ойнодум, окуп жүргөндө самбого катыштым, кружокторуна. Андан кийин келип иштеп жүргөн учурда деле футбол ойноп жүрүп, анан уулумду ээрчитип жүрүп, ал биз менен кошуп футбол ойноп, кийинки акыркы убактарда мектепте окуп жүргөндө бир туугандарыбыздан, карындашыбыздан бирөө Бишкектен келип, ал спорт школага катышып жүргөн экен. Ал ошону менен бирге жүрүп, кызыгып баштап, андан Нокаттагы спорт школага барып, 2 жыл ошол жерде даярданып, ошол жерде тренировка кылды. Кийин Санкт-Петербургдагы Ички иштер министрлиги университетине тапшырып, ошол жакта жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы Карелияга чейин, бул жагы ошол Европага чейин барып, ошол университеттин намысын коргоп, жакшы ийгиликтерге жетишип жүрдү. Эми уулум ошо эме тилек максатан болсо, Алла Таала тилек максатын берген болсун. Ушул чыгарган балдары, даярдаган балдары ушул Кыргызстандын туусун желбиретип, дүйнөгө таанытса деп тилек кылам. Каерде жүрөт деп кабатыр болсок, ошо спорт залдан чыгат эле. Стадиондон кууп келчү элем кичинесинде эле. Анан ошо кийин дагы ошо чет жакаларда жүрүп дагы ошо спортко катышып жүрдү. Мен экенмин, кой, сен жалгыз бала болсоң бир жериң ооруп калабы десем,
койбойт экен, анан кызыгып жүрдү. Ошо Питерде жүргөндө дагы бир немеге катышкан экен. Ошондо кулагы сынганда аябай ыйлаганмын. Чындапчы ушундай нелери ишип, демеден ноутбуктан көрүп алып, бир күн кечке ыйлагам. Анан кийин өзү, ай апа жакшымын мен, эч кабатыр болбоң десе дагы эле. Эми энекеммин, бирок кийин мына ийгиликтерин көрүп кубанып калам. Ошо Кыргызстандын кичине болсо да желегин көтөргөнүгө сүйүнөбүз. Өз жалгыз болсо дагы ошо Кыргызстанга пайдасы тийип атканына сүйүнөбүз, атасы экөөбүз. Ошо спорт дегенде ушу ичип аткан ашын дагы эле жерге коюп коет. Ичип ал балам деген бойдон калып кетебиз. Ошол бойдон таштап кетет. Эми зал ачып ошо мына өзүнүн өскөн айылыны кичине элге таанытайын деп аракет кылып жүрөт. Кыргызстан менин үйүм, жерим, мекеним, сыймыктанып жүрө турган жерим. Кыргызстанга керек болсо кашыкканым палга чейин кызмат кыламын. Жана пайгамбарыбыз айткандай, элиңе, жериңе кызмат кылгың келсе, балдарды тарбиялагын деп айткан. Ошол себеп балдарды тарбиялап, элибизге, жерибизге кызмат кылып келе жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эр жигит эл четинде, жоо бетинде демекчи, бүгүнкү биздин каарманыбыз Султанов Азаматка ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.